Ассаламу алейкум туугандар, назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Дордойго жакын жерде Ак Тилек конушунда турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп, как обычно, баруу жолун көргөзөйүн туугандар. Азыр мен турган жер Дорожный жана Советский көчөсүнүн кесилишинде. Бул Советский көчөсүнүн жаңы аты бул жери Элбесова экен. Ушул жерден чыгышты карай Дорожный көчөсү менен бир аз басып барганда бир 200-300 метрдей басып барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерде мына мен турган жерде Петролиум заправкасынын мындай баннери, сол тарапта Ак Тилек конушу деген чоң жазуу деле бар экен. Ошол жерден сиздер батышты карай эмес, бир аз өйдөгө чыгып Дорожный көчөсү менен чыгышты карай басып барасыздар. Бул Советский көчөсү менен көрүп турганыңыздардай троллейбустар, маршруткалар көптөгөн, Бишкектин көптөгөн бурчтарына барышат. Ылдыйракка карап барсаңыздар, жакын эле жерде Дордой жайгашкан. Өйдөрөктө футболный клуб Дордой, Гойн, Сум жана башка көптөгөн сиздер билген жерлер жайгашкан туугандар. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер ушул видеого лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, анан группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Ал нерсе менин каналымдын чоңоюшуна, сатылуучу үйдүн эртерээк сатылып кетүүсүнө жана кайсы бир адам ушул сыяктуу үйлөрдү издеп жүргөн болсо, ошол үчөөбүзгө чоң жардам берген болосуздар. Дорожный көчөсү менен келип жатып, бул жерде сол тарапта мектепке чейинки балдарга билим берүү уюму деген бала бакча бар окшойт. Мен оюмча бул деле сатылуучу үйгө жакын жерде жайгашыптыр. Советский көчөсүнөн Дорожный көчөсү менен түз чыгышты карай 200 метрдей басып келип калдым бул жака туугандар. Келгениңиздерде бул жерде Кайынды көчөсүн көрүп аткансыздар. Ушул Кайынды көчөсү менен ылдыйды карап басканыңыздарда катардагы экинчи үй сатылуучу үй экен. Түз өтүп кетсеңиздер, бул жакта мындай балдар ойночу жайга өтүп кете алат экенсиздер. Ал жака өтпөйсүздөр туугандар. Ушул Кайынды көчөсү менен түз эле бир 30 метрдей эле бассаңыздар катардагы экинчи үй болуп калат. Келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туугандар. Бул үй даяр бизнес менен экен. Азыр сиздерге мына үй ээси бул жерде күтүп тур мени. Биргеликте калган маалыматтарды беребиз туугандар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Чакырган экенсиздер, келдик. Маалыматты берели элем. Таксыр мен биринчи болуп мектептер жөнүндө сурайм да, жол боюнда элечи. Мектеп жакын жерде барбы таксыр? Жакын жерде бул жерден 2 остановка. Кат турасыз бериңиз. Жакын жерде ана 2 остановка өйдө Мектеп бар. Мектеп бар. Садик жакын жерде бар экен, Ооба, жаныбызда садик бар. Мечиттер азыр бардык жерде бар. Анан газ бар экен, суу, свет, канализация бар, центральный деп айтты. Айттыңыз жана эле. Бул үйдүн мына чыгыш тараптан көрүнүшү туугандар. Киргенде бул жакта стяжка болуп тур. Бул жерде магазиниңиздер бар экен, таксыр, иштеп турган, Ооба. Бирөө жарым барбы, ичинде эчтеке жокпу, бир көргөзө кетейин. Мынакей туугандар. Азыркы учурда иштеп турган магазин бар экен. Документтер боюнча кандай таксыр? Документи баары бар. Техпаспорт, кызыл китеп баары бар. Магазиндин полу кафель, потолок пластика, дуалдары декор экен. Андан ары ушул эле жерден түз кирсек баня деле иштетет экенсиздер, таксыр. Баня. Бул жак баня. Мынакей киргенде мындай коридор, прихожка, дуалдары. Бул здание полный кирпич. Ооба, кирпич. Баня деле өйдө тарапта квартиралар, анан бул магазин деле баары стенасы кирпич, таксыр. Мынакей. Бирөөсүн ичин көргөзөлүбү? Киргенде коридордон түз өтсөк бул жакта Киржуучу жай бар. Киржуучу да жай бар, Булар эмне заказ же болбосо бирөөлөр жуудурат бул жакта? Канчадан бир күндө канча иштейт эми бирөөсүн сурабай эле коеюн булар? Канча бир адамдын кирин жуусаңыздар канча? 120 сомдон. 120 сомдон. Онду жуусаңыздар 1100 киреше экен, ошол эки машинадан. Эки кир жуучу машинадан 1100 киреше бар экен. Андан кийин бул жакта баня. Дуалдары декор. Потолок пластика, пол кафель экен. Адам отурганга жер бар экен бул жакта, таксыр. Чай ичкенге отуруп. Чай ичип. Салганга жер бар экен. Түндүк тараптан бир пластик терезе орнотулуптур. Бул жак раздевалка бул жери. Раздевалкасы. Бул жерде көп турбай эле коелу. Телефондун камерасы азыр
бууланып калат да. Бул жакта туалети бар экен. Бул жерде аны жуунчу жер, андан түзөткүлсеңиздер парилкасы бар туугандар. Полный кафе экен. Бир киргенде канча адам кире алат таксыр бул жерге? 15 адам кирет. Женский, мужской отдельный экен. 15-15тен 30 адам киргизсеңиз болот экен. Эми запар болуп кетсе 30 адам киргизсе болот да. Анан бул жакта мужской, мына бул жакта женский. Экөө ушундайдан экөөнүн тең ичи окшош болгонуна байланыштуу бирөөсүн эле көргөздүк туугандар. Кимден кимге кызык болсо келип экинчисин да көрсөңүздөр болот. Эми чыгып түз эле короосуна кирсек, бул жакта квартиралар. 9 квартира дедиңизби? 9 квартирант бар. 9 квартирант бар. Бардыгы жашайт азыр. Бирөөсүн 8 да бар экен азыр. Основной Дордойдо иштегендер бул жакта каяктан? Швеяда иштегендер. Ак Тилекте Швея көп бул жакта деле таксыр. Швейный сектор иштегендер киришет экен көбүнесе. И Дордойго деле жакын бул жер таксыр. Ооба. Мынакей. 3 остановкада. Полный кирпич. Бул жактагы 4 квартираңыз шлакоблок дедиңизби? Ооба. Булар шлакоблок экен. Бул жакта үйдүн чыгарындагы туалет. Квартиранын ичтеринде паровое отопление жок, Бир бөлмөсүн көрсөк болотпу? Же баары занят азыр? Бүт занят, ыңгайсыз болот квартиранттары. Баары жумушта экен туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле кирпич менен өтүрүлгөн. Мынакей. Киргенде коридордон кийин анан бир бөлмө. Ушундайбы ички тарабы? Квартиралардын. 2 комнаттан. Киргенде бир мындай кичине коридор, кухня сыяктуу. Прихожка мына жерде. Катыраак сүйлөңүз. Мына жер киргенде прихожка, анан эки жагында бар. Мыналар 1 комнаттан. Булар 1 комнаттан. Көпчүлүгү киргенде прихожка, анан кийин бир бөлмө, андан кийин. Үстүндөгүлөр 2 комнатта. Ички тарабына кирбесем деле, монтип ичинде мындай үйдө тарапына көргөзө кетейин, экинчи этажына. Так. Эмне маалыматтар да берсек туугандар? Мынакей. Квартиранттардын эшиктери жагышталган эшиктер экен. Мындай басканга коридор сыяктуу жерде бар экен туугандар. Бул короосунун бийиктиктен көрүнүшү ак Тилек конушу туугандар. Мен кайра эле короосундамын. Жерин айтпаппыз. Жери канча дедиңиз? 4 сотук, 4 сотук экен жерин аянты. Сыр болбосо ар бир квартиранттан канча аласыз таксыр? 4000, 5000, ылдыйдагылардан 3000ден башталат да. 3000ден башталат. Грубо канча киреше бар квартиранын өзүнөн? Вообще неме болуп калса 40 миңге барып калат. Квартиранттардын өзүнөн болгон киреше. Банядан бир күнүнө бир тапса болот эми. Жакшы иштеткениңизге караштуу, өзүңүздүн клиент күтүп алганыңызга, клиент чакырганыңызга өзүңүзгө байланыштуу. 4000, 5000 болот го дейм. Бир күндө иштесе болот, 4000, 5000 иштесе болот. Ар кандай бирок, магазин да бар, аны эми айтпай эле коелу. Анан кир жуучу 2 машина да бар экен. Алар деле иштейт экен туугандар, күнүнө 1000 сомдой иштеп койт экен. Биз бардык эле маалыматты бердик окшойт таксыр. Баасын канча деп атасыз? Баасын 70 деп атабыз. $70,000 деп атышыптыр туугандар. Сүйлөшүү болот. Сүйлөшүү болот. Варианттары бар. Варианты, эмне вариант бар? Машинага бар. Үйлөргө бар, как? Варианттар машинеге, үйлөргө бар экен туугандар. Баасына $70,000 алышат, сүйлөшүүлөр болот. Ак Тилек конушу Дордой тарапка жакын. Советский көчөсүнөн бир 200 метрдей чыгышыракта. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Газ, центральный канализация, свет, суу бар, центральный баары бар экен. Ак Тилек конушу туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.